Ассаламу алейкум туғандар, мекендештер, такси коллегалар, жақшысыңарбы? Бүгінгі чыгарылышта кичине башкачараак форматта болмокчу. Бүгүнкү чыгарылыш Кыргызстанга машина менен кандай жетсе болот. Ошо бүгүн Кыргызстанга кетип аткам, ошо жолдон кандай кыйынчылыктар болот, канча акча кетет, канча бензин кетет, бауырлар, казак бауырлар менен урушабызбы, урушпайбызбы. Негизи мен барган сайын мындан мурдагы 3 жолу барып келгем Кыргызстанга. 2016, 2017, анан 2019 баргам да. Анан ошондо постоянно урушчумун казактар менен. Ошону көрсөтүп, негизи жолдо по-любому приключение болот да. Ошолорду силерге көрсөтүп бермекчимин. Анан бул машина менен чыгам Кыргызстанга. Ушу машина менен кетебиз. Санатта менен кетебиз Кыргызстанга. Ичинде толтура жүк. Ошол анда дальше кеттик. Жолду карай тартып барабыз. Биз жолго чыктык. Бүгүн 13-май саат 10:40 өтүп Москвадан жагы чыгып атабыз. Кудайым буйрса, жолдон канчалык возможность болсо тартып советтерден берип не приключение болот. Негизи все равно жолдон болот да ар кандай нерселерчи. Ошону баарын тартканга аракет кылам. Биякта оң жакта отурган байкем болот. Артта отурган досум болот. Анын баласы Сули. Салам алейкум, напойчу Сули. Салам алейкум. Ошол. Достор, жолдон келатып аварияны көрдүк, короче. Вообще авария болду. Биякта бирөө уже кетиптир уже, аял. Бирөө биякта атат. Бирөөсү тиякта уже күйүп кетти уже, эмечи. Ичинде да күйүп кетти да. Абайлабайдагылар. Ушунда авария болду да. Вообще страшный авария болду. Страшный авария болду, короче, абайлагыла. Биякта бирөө аялдын бети уже өтүп калыптыр. Бети уже эки бөлүнүп калыптыр. Биякта машина уже күйүп, уже бүтүп калды уже. Ошол достордун жолдон акырынак айдап, акырынак жүргүлөчү. Саңар болсун. Машина күйүп кетти уже ачы. Ичинде адамдар да күйүп кетсе керек. Ушул машина встречкага чыгыптыр да. Ушул машина встречкага чыгыптыр эле. Вообще страшно. Тиякта адамдар жок менен карап койлубу? İçinde adam yok be. Lan никого нет там. Жолдо кетип атабыз. Пензага жетип калды окшойт. Пензага бир 100 километрдей калды. Баары жол карап. Аварияны көрүп алып жүрөгүбүз түшүп калды. Уйкубуз ачылып кетти уже. Жети жолу гайдан өттүк эле, эсим тоскон эмес. Азыр биринчи жолу тосту да бизде. Бул уже 8-чи гайдан өттүк. 8-чи гай тосту бизде, короче. Все нормально деп коюп кетирди. Так, Россиянын ичинен Пензенская областтан 9-чу гай тосту негизи. Карап туруп эле кой берди. Кетип атабыз.
Samara, город Самараға келдік. Самара. Қазақстанның шекарасына дағы 3 saat бар екен. Собаки и Самара, да? Кетіп отырмыз. Жолдан 2 жол гай досты. Бірақ гайлар өте көп екен. Ошо где-то 12 гай көрдік. 12 гайының ошо экөөсү тосты да. Бирөөсүндө 500 сом бердик. Анткени кичинекей алабыз. Үстүргө отурбай калам да. Айчка койдук. Брата алтыш. Sen gelirsin İstanbul'da. Geldik mi? Anne geliyor. Karman var kendinde. Жок, кетерсиз. Все-таки полушки. А тут дороги один. А там кто там катается? А мне? Там кто катается? Рыбаки. Это лодка какая? Лодка Ида. Вот это дом. Мне кажется, это озеро. Ай. Это что это? Ошол бойдон кирип кетиптир түз бойдон. Они перезагружают. О, бие, персик келейт. Пойдем покушай. Кулаптыр кәдімгідей. А, кулап болуптур, мен тикесинен турган экен. Тартылсам карайт го. Маштаков деген таможня фуралар турат экен. Уже 8 километр турат да барчы. Встречага чогуп кетип атам, короче. Биз барып жакында көрөбүз. Астыганда болуп ке. Машково деген таможняга келип, очередде турабыз. Очеред көп экен. Тактан көп экен да. 2 saatте турабыз го дейм. 2 saat. Россиянын границасына келип, saat 5'te келгенбиз. 2 saat 20 minut турдук. Азыр Россияныкын өтүп, мен Казакстанга келген табыз да. Казакстандыкта очередь экен да. Общий где-то 4 saat кетип атат. Таможнядан азап. Биз Казакстанда кетип баратабыз. Актөбе дегенге бир где-то 100 километрдей калды. Көп бар да. Келе жатсак жолдон кыргыздардын көңүлү жарып атып эле. Жардам берип атканбыз. Булар өздөрү жок экен да. Тамкраттар жок экен. Ошол Казакстандын талаасы. Эч кандай кызыкчылык эмес жок да. Кетип баратсак дагы тиги кишинин дөңгөлөгү жарылып, жана жарылганда биринчи өзүнүн запаскасын салган. Анан башка запаскасы жок. Меникин алып турат азыр. Меникин бердим. Ошону салган ачат. Көтөрүшкөн да көрдүңүзбү? Көтөрүп астына койсом, Ага, бул көтөрөт да. Болды.
Стакан жолып калат. Тала түштө жүргөндө жаманда ушундай. Дөңгөлөктөр жарылып калса. Түшпөйт абы? Түшпөйт экен мунун. Ё-майо. Келе алганда бул түшпөйт. Жетпейт да тиги жерге чейин. Машинаны айдап тиги кетишти. Короче, запаска келгенчи. Биз эле калдык. Биз машина жок. Так кетишти. Бүтөзөм 2 сааттай отурабыз го дейм. 2 сааттай отуруп. Так бөлөк бар. Уктай элем. Uzun alalı. Yo, mak nerede? Bir de kaçırıp denin raya. Nega? Bunda endi esmo emas mesela. Тут не столица же, да? Еще қандай O запчаң машина екен. Санатау? Лимпопо değil mi? Bu ne? Limpopo da sportluk tavırlar. Biz жолго токтоп, Кузак 9 алдып. Чакына келдик, чакынадан Кузак 9 чыктык. Чакына өтө кымбат экен бияктачы. Кымбат. Тамактын даамы жок. Ошо 3 киши тамак жедик. 3000 рубль. Вот экен да. Лучше собой алып алдым. Собой алып өзүңөр. Түркістанға жетіп қалып дайым ұрса кетіп ушул 7 сааттан кейін Түркістанда қалабыз. Гайдан постон. Я видел, мальчики катаются на шоу. Тетиге пост паркына ошондо тосто да. Нормально кой берди кайра. Эчтеке акча берген жокпуз, эчтеке берген жокпуз.
салыңыз дедім, короче. Түркістан шары. Түркістан шары. Медициналық бэка. Никого не играю, я хочу играть. Түркістанда этаждар, мындай этаждар бар екен. Открывается, потом едешь на восток. Да, кетіп атабыз. Қырғызстанға 7 сааттан болсын бұйырса. Кетіп атабыз. Ақырындан. Ошентип биз Қазақстанның чекарасына келдик, Меркеге. Очередь аз эле экен. 4-5 машина бар экен. Азыр Кудай бурса 1 саатта чыгабыз го дейм. Ошондо жакшы келип алдык. Азыр чекарадан өтөлү. Шалбарга келип, шалбардан өттүк. Саат Кыргызстан сааты боюнча 10:30 болду. 2 саат деген өттү окшойт. Вообще чачап калдым. Азыр. Да, жакшы бияқта очередь аз экен да. Очередь аз экен шалбарда. Очередь Ошентип Кыргызстанга келип алдык, Кудайым буйрса аман эсен келип алдык. Ошол жолдон канча акча кетти, канча расход болдук, ошонун баарын айтып берейин деп видеону жыйынтыктайын деп чыгып атам. Бензинге негизи мен машинамдын объему 2 объем да. Анан бирок жолду карата расход карап келдим, мындай 6дан жеп атты, 5-5тен жеп атты, 7ге чыккан жок да. Анан ошол жолго чыгып атканда полный бак кылган болчумун. Анан ошол Казакстандан чыгып аткандан кийин эсептесем 12 000 рубль менен кетти да. Мен 95 коям, 95 менен 95 даже 95 плюсун коётмун да. Анткени элдин баары айтат го, ошол алыс жолго чыкканда 95 плюстун куйсаң, ошондо расход аябай аз болот экен да. Ошо 12 000 кетти да. Анан Казакстандан киргенден кийин ошо Казакстанда жанагы өзүнүн страховкасын кылдырат да. Ошону кылдым. Ал канча деди? Ошондо 15 күнгө 1800 экен. Bir айга 2,5 мың деди, ушундай деди. Мен 2 ай кылдырып койдум да. Оштоп кайра кетип атканда кылбай эле коеюн деп, ошондо 2 айлыкын 3800 сом кылдырдым. Баратканда кылбайм да. Ошондо эконом болуп аткан. Жолдон Казакстандан жүргөндө обед кылдык, бир жолу обед кылып, бир чайканасына кирдик. Байкем тамак алып берейин деп тамак алып берип, 4 порция курдак заказ бердик. 4 порция курдак заказ берсек 3 000 болуп кетти, 3 000 рубль. Өтө кымбат экен да, өтө кымбат экен. Анан колдон келишинче эси болот деп акча астар кетип кала турган болсо, жолдон эле мына пирожки алып алып эле же болсо жанагы термопакеттерге тамак кылып алып, ошого салып алып эле, өтпөсө эси жолдон жей турган болсоң, аябай кымбат да эми баа. Болуп эткен да жолдон жегенче. Ошо биз бир жолу кирдик, ошентип калдык да, анан калганын ушу пирожки жеп алып эле келдик. Анан Россиядан чыккандан кийин, Россиядан чыгып Казакстанга кирерде ошол жерде очередь болуп калды. Кете 3 саат турдук. Россиянын ичинен гайлар өтө көп экен. Ошо 13 айдан өттүк, 13 айынын кете 3-өсү тосту да.
үчөөбүз тосту. Бирөөсүнө 500 сом бердик. Анткени бизде кичинекей болчу, ошого бустер деле бар болчу, анан ошо тосткон маалда бустерде уктап аткан болчу да, анан ошого болбойт деп штраф жазып берейин дегенден жаздырбай эле акча берип койдук да. Ошол анан Казакстанга киргенден кийин Казакстандан где-то 3-4 жолу тосту. Алардын жана өздөрүндө посттор бар экен, посттон киргенде тосту. Андан эчтеке деген жок. Bir жолу тоскондо эле ушу где-то 150 рубль берет да. Болгон ошол бердик. Анан көбүнчө российский номерди тоспойт экен. Жана транзитный номер бар го, ошолорду болот экен да. Анан бирок мурункудай болбой калыптыр, жакшы болуп калыптыр, порядок болупчу. Тиги мисалы мен мурун айтып, жана видеонун башында айтып өтпөдүм беле, мурун мисалы ошо 3 жол келип кеткем да, анда мурун болчу да. Ошо урушу казактардын урушу эле бирдей ызчы болчу. Мында ызчы болгон жок. Таможнядан деле бүт эле жана казактардын таможниктери бүт жаш балдар экен. Эч кандай лишний акча алышпайт экен, эч кандай эме болбойт экен. Просто жүктөрүң болсо через рентген өткөрүп келсиң, анан мындай эле визуально текшерип эле чыгарат экен да. Ошондой экен. Дагы эмне кылып кетти. Ошол жакшы, ушу 3 күн дегенде келдик, 3 күн дегенде келип калдык. Жакшы келип алдык. Дагы эмнени айтып өтсөм, ошол эле башка. Эси бирдеке суроолор болуп өтүп калса, комментарий жазып койгула. Жооп бергенге аракет кылам. Ошол менен видеону жыйынтыктайын, жакшы алгыла, ишиңерге ийгилик. Аман болгула. Көрүшкөнчө.